Шайлоо мыйзамдарынын талкуусу Самат Курманкуловдун бүгүнкү абалы. Ширин Айтматованын кайрылуусу интернеттин талкуусуна алынды. Амансызбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү. Аны менен кызыңыздар Акылай Маратова алып барам. Шайлоо жакындаган сайын саясатчылар үн катып шайлоонун системасын, анын күнгөй тескейин кепке алып баштады. Борбордо преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланып, ага саясатчылар, Жогорку кеңештин депутаттары, укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышты. Саясатчы Эмилбек Каптагаев саясий партиялардын тегерегинде түзүлүп калган кырдаалга карата бул жаңы сунуш кылынып жаткан тандоо ыкмасы балким туура болор. Аны кабыл алынып калса мезгил көрсөтөт, тажрыйба көрсөтөт. Азырынча А деп дагы, Бу деп дагы айтуу кыйын. Бир чоң маселе бул учурдагы Жогорку кеңеште отурган акчалуу депутаттардын кызгануусу, алардын жеке кызыкчылыгы менен сунуштардын четке кагылуусу. Маселе боюнча Равшан Жээнбеков абдан так айтты. Чынында эле акчасын түйүп алып кайсы партия болсо дагы депутат болом деп тургандар менен депутат болуп калсам жер тытып иштейт элем деген акчасы жоктордун ортосундагы карама каршылык деп айтпайбы ал. Ошондуктан шайлоого мүмкүн болушунча курч, талаш тартыш маселелерди чечип барганыбыз дурус болчудай. Бул жерде жарандык коом тикесинен тик турушу да зарыл болуп турат. Коомдук кысым зарыл учурда. Журналист Марат Тагаев преференциалдык бул партияны шайлоо менен катар ичиндеги талапкерди да тандоо. Партиянын 120-чы катарында турган талапкерди көп адам колдосо, ал биринчи катар менен депутат болушу мүмкүн. Бул шайлоо системасы Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия сыяктуу Европа өлкөлөрүндө колдонулат экен. Менин пикиримде преференциалдык шайлоо системасы республикалык тизме менен Кыргызстанда иштебейт. Бул шартта калк көп жашаган райондон 120 депутат келип калышы мүмкүн. Эгер преференциалдык системаны участоктарга бөлө турган болсок, партия үчүн бир участоктон 2 талапкер чыгарып кармаштыруу менен шайлоонун логикасы бузулат. Шайлоодо партия башка партиялар менен кармашат. Ал жолго партиялар барбайт. Профессор Каныбек Осмоналиев шайлоо 2020 расмий бийликтин азыркы депутаттары менен олигархтарды алып келем деген аракети чоң жаңжал чыгарат. Чүй облустук милициясынын башчысы учурда Москвада дарыланып жаткан Самат Курманкуловго эрдик медали тапшырылды. Бул боюнча журналист Мирбек Молдоакунов билдирип, Фейсбукка жазган. Анда Курманкуловдун өз алдынча базып, акырындык менен сүйлөп калган айтылат. Ал эми социалдык тармак анын тезирээк сакайып кетишин каалаган. Азилович, мамлекеттик сыйлыгыңыз кут болсун атсан. Кут болсун сыйлыгың. Спасибо говорит. Уже говорит. Бишкек мэриясынын кызматкери Мавлян Аскарбеков күчүнө толуп ата болуп турган адамдын тагдырын сындыргандарга наалат, Кудайдан түрмөдөн жазаларын алат. Facebook колдонуучусу Аскат Бекелдиев кабар алганыңарга рахмат. Активист Чыңгыз Сатаров мындай эрдиктин кимге кереги бар? Аллахым шифасын берсин, узун өмүр берсин. Facebook колдонуучусу Амангелди Жумабаев Кой Таштагы чала операцияга буйрук бергендер жоопко тартылыш керек. Бул медаль ден соолугун кайра алып келбейт. Самат Курманкулов Кой Ташта 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип, оор жаракат алган. Ал бир нече күн комада жатып, ага 2 жолу жасалган операциядан кийин Орусияга которулган. У него достаточно долго стояла трубочка трахеостома для искусственной вентиляции легких, для пролонгации функции дыхания. И поэтому, конечно, у него есть проблемы и с глотанием были проблемы, и с речью. Глотание мы восстановили, он сейчас кушает полностью самостоятельно. Сейчас задача восстановления речи. Айеркен Сайматинин Турциядан өлтүрүлүшү дыкат иликтенип, анын артында ким турганы ачыкталышы керек. Мындай сунуш менен Ширин Айтматова Турциянын күч органдарына кайрылып, иликтөөнү объективдүү жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылган. Обращение к турецкому народу. Мераба, değerli Türk kardeşler. Кто больше всех был заинтересован в убийстве Айеркина Саймаити и из-за кого жена осталась без мужа и семьи? Какой информацией владел Айеркин Саймаити и кто боялся раскрытия правды? Почему человек уйгурской национальности, искавший защиты у Турции, был убит в Турции?
Кто эти убийцы, бросившие вызов турецкой полиции? Кто же эти люди, сидевшие с ним за одним столом во время убийства? И какое отношение имеет к убийству автомашина Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле? Просим спецслужбы Турции снова проявить свой высокий уровень профессионализма, провести объективное расследование и поймать всех причастных к убийству уйгура Айркина Саймаити. Активист Мелис Аспеков кайрылуу түрктөрдөн сыйкырдуу өлүмдү акыйкат иликтеп беришин ал эми интернет желесинде Караколдо жааган алгачкы кар талкууга алынууда. Бул боюнча жергиликтүү тургундар кабарлап, алгачкы кар 1,5 метрдей жааганын билдиришкен. Журналист Канышай Мамыркулова: менин төркүнүмдүн кар бороону байлыгыңа, батегиңе, машинеңе карап отурбайт. Facebook колдонуучусу Мурат Жентимишбаев: Караколго кылычтуу кыш келди. Facebook колдонуучусу Төштүк Алмазбек уулу: Каракол эмне башка өлкөдөбү, эмне үчүн ал жакка эле кар жайт? Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздү. Акылай Маратова, Тилекей Шенкулов. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.